Ama жанагы сиз өзүңүз системанын адамсыз да, ал жакта жетекчисиз. Бирок ошо өзүңүздүн тиешелүү тармакка байланыштуу сындарды айтып коюп атпайсызбы? Ачык айтып атасыз да. Көп жылдан бери айтып келатасыз. Анан ошол сөздөрдү кайра өзүңүзгө мындай зап болгон учурлар болгон жокпу? Зап болгон учурлар жөн отур, сүйлөө, мындай сөздөрдү эмнеге айтасың деген болобу? Болгон. Башында жанагы министрлердин мен 4 министр мен өзүм курсташтарым болду. Ошолар эми курсташ катары айтышкан, эмне эле ушинтип айта бересиз. Башкалар деле айтышкан, улуулар болгон. Мен 9 министрди менен иштедим да. Анан эми түз жетекчилердин ичинен болгон жанагы Эльвира Сариева деген вице-премьер мен сизди жумуштан алам деп интернеттен чыгарбадыбы. Жанагы тиги свет жок операция кылып койгон, чыгарып койгон үчүн. Эмне үчүн аны чыгарасыз? Элге шерменде кылдыңыз деп. А мен бирок айткам, бул шерменде эмес, бул болгон окуя, болгон нерсе. Эмне жашырасыңар буну? Өлүмдү орну жашырсаң өлүм ашкере кылат дегендей деп. Анан мен интернеттен бул кишини жоопко тартыш керек деп ошол эң мындай мен үчүн өтө жагымсыз болду. Бирок мен ага мындай көп маани берген жокмун. Ал негизи жакшы иштеген, өзүм жакшы көз караштагы вице-премьер эле. Татынакай сүйлөгөн сөзү ордунда жакшы оюм түзө эле. Анан ошол Эльвиранын айткандан кийин аябай жаман болдум. Мен ушундай жакшы мамиледе жүрсөм, жакшы ойдо жүрсөм, сиз жөнүндө вице-премьер жолсам бир проблемаларды айтайын деп жүргөм да. Ал киши вице-премьер болгон. А бирок Балпетов анан ошол киши ошентип айтканда, ай сиз деле эч нерсени түшүнбөйт экенсиз. Биринчи сураш керек да, эмне үчүн ошондой болуп атат? Биринчи жетекчилерден сураш керек да, ылыйкы жетекчилерден. Эмне үчүн ушинтип атасыңар силер? Эмне эле мындай тоймос болуп атат десе, айтып берет да коркуп. Анан жок, өзүлөрүнүн айтканын турбасынан жетекчилер көпчүлүк 90% жетекчилер жана өзүң айткандай проблемаларды айтпайт. Жок, жакшы дейт да. А мен жүрөк хирургумун. Мен күндө өлүмдү көрөм. Анан жана корко турган мен эмнеден корком? Өлүмдө Кудай башыңа жазган болсо, кайсы убакта алып кетет аны эме албайт. Анын коркуштун деле кереги жок. Кете турган убакта кетесиң. Анан адамдардын эмесинен коркосуң. Биз медицинанын проблемасын ар бир жетекчи ошондой болуш керек. Жогору жакка чейин ушу жетекчилер өзүнүн проблемасын, кемчилдиктерин айтып, анан ошону жоюш керек да. Анан айтпай жакшынакай, мына Кыргызстандын бир жаман проблемасы, ошол көп деңгээлдеги, ошо орто жогорку деңгээлдеги жетекчилер ошол жумушунда отуруш үчүн, креслосунда отуруш үчүн андан жогорку жетекчинин көңүлүн оорутпайт да. Көңүлүн оорутпайт. Жакшы сүйлөп отуруп, ошентип анан кийин жогору жактагы жетекчилерге да баарды жакшы экен деп анан ишенесиң да. Мына сен менден жогору турган жетекчи болсоң, жок, эмнече баарды жакшы болду десем, мага кантип ишенбейсиң? Анан ошентип коюп анан кийин мамлекетти өнүктүрө албай атабыз. Ошону атак бизде канча илимий, тажрыйбалуу потенциал бизде Кыргызстанда, кыргыздарда көп. Эң негизгиси кыргыздын духу бар. Ар бир тармакта иштеген жигиттерде, кыздарда кыргыздын духу бар.